Үй бүлөсү менен эс алып жаткан ата эне чак түштө 17 жаштагы кызынан айрылды. Маалыматка караганда окуя кечээ 23-июлда болжол менен саат 12:40 чамасында болгон. Ак Суу районунун Теплоключенко айылынын 2002-жылы туулган тургуну үй бүлөсү менен көл жээгинде эс алып жүрүшкөн. Түшкү тамактануу учурунда сууга чөккөн кыз сиңдиси менен көлгө түшүп жатканда аларды ата энеси тамактанууга чакырышкан. Бирок 17 жаштагы кыз ошол учурда көлгө чөгүп кеткен. Каракол шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн маалыматына караганда аларга көлгө чөккөн кыз боюнча маалымат саат 12:40 түшкөн. Окуя болгон жерге 5 куткаруучу барып, суучулдар ата энеси көрсөткөн жерден кыздын денесин алып чыгышты. Кыздын денеси жээктен 10-11 метр алыстан табылган. Аталган жер 10 метрден кийин эле тереңдеп кетет. Кыргыз-тажик чегарадагы чатактан эвакуацияланган жашоочулардын саны 2 эсеге көбөйдү. Баткен облусундагы өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, кечээ дагы 359 адам коопсуз жерге убактылуу көчкөндүгү маалым болду. Муну менен алардын саны 674кө жетти. Басымдуу бөлүгүндө аялдар, балдар жана каары-картаңдар. Баткен шаарындагы мектепке жана медресеге жайгаштырылып, айрымдары туугандарына кетти. Эске салсак, куралдуу чатак 22-июлда чыккан, анын себеби тажикстандыктардын такталбаган жерде желек орнотуусу болду. Буга Аксай айылынын жашоочулары каршы чыккан. Кыргызстан жана Тажикстандын президенти жуманын акырында жолугат. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн массалык маалымат каражаттары билдирет. Сооронбай Жээнбеков жана Имамали Рахмон Баткенге чектеш Варух аймагында жолугушуусу күтүлүүдө. Анын алкагында эки лидер көптөгөн суроолорду, анын ичинде чек араны тактоо маселесин талкуулашат. Басылмалардын маалыматында Жээнбеков кесиптеши менен бул тармакта бирдиктүү пикирге келе алды. Эске салсак, эки президенттер жакын арада жолугаарын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы билдирген. Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиондугуна даярданууда. Күрөш боюнча кыз келиндер арасындагы Кыргыз улуттук курама командасы дүйнө чемпиондугуна даярданууда. Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия агенттиги билдиргендей, машыгуу жыйындары Бишкекте 3-августка чейин уланат. Улуттук курама командага 9 балбан кирет. Алар 53 кг салмакта Мадина Надирова, 57 кг салмакта Нураида Анаркулова жана Кымбат Рысманбетова, 59 кг салмакта Айбике Артыгалы кызы жана Назира Марсбек кызы, 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова, 68 кг салмакта Мерим Жуманазарова, 76 кг салмакта Айпери Медетбек кызы. Ага машыктыруучу Байгазы Кенжебаев, башкы машыктыруучусу Нурбек Изабеков. Күрөш боюнча дүйнө чемпиондугу 14-сентябрдан 22-сентябрь аралыгында Нур-Султан шаарында өтөт. Бул мелдеште Токио 2020 олимпиадасына жолдомолор ойнотулат.